Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Агайдын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен номер 35 сабакка келдик. Аксакалдык 75-90-100 жаш деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Кудай бул жашка эсен аман жеткиргени өзү чоң бакыт. Аксакалдык жаш курагы 75-90 жаштан 100 жашка чейин жашагандар болуп эсептелет. Бул мезгилде коомдук эмгектин бардык түрүндө эс алууга чыгып, балпайган абышка байбиче болуп, уул кыз келиндеринин, неберелеринин төрүндө урмат сыйга бөлөнүп жүрүшөт. Неберелеринин үйлөнүү, турмушка чыгаруу тойлоруна катышып, айыл жаамат коомдук жайларда дагы ардактуу аксакал катары чакырылып, каалоо насаат сөздөрүн айтып, тилек айтып, дуба берип жүрүшөт. Жаш курагына ылайык ден соолугуна өтө аяр мамиле кылууну талап кылгандыктан, кыймылы, баскан турганы, акырындап этияттыкты талап кылат. Өздөрүн жетик сезгендери мечиттен, үйдөн намаз окуп, дуба тилек кылышат. Басып өткөн өмүрү, турмуш тажрыйбасы жөнүндө балдары, небере чеберелерине, колу коңшу, туугандарына кызыктуу баяндарды, тарбиялык мааниси чоң окуяларды, өткөн турмушту баяндап берет. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, мына ушул жогоруда айтылгандарды салабаттуулук менен аткарып, Кудай берген өмүрдү жашап, аксакалдык, байбичелик парзына өтүп, жашоосу үчүн да өзүн өзү башкаруу, тарбиялоосу зарыл. Мында алгач ден соолугу, дене боюн тарбиялап сактоосу, тамакты ылгап, чени менен жеп өзүн сактоосу, ошондой эле сүйлөгөн сөзү, жоруктарын жөнгө салып, тарбиялоосу эң башкысы алжыган, айныган пейили тар чал кемпир дедиртпей, пейилин, мамилесин тарбиялап, төп мазмундуу сүйлөөгө, балдарга, неберелерине, чөбөрөлөргө акылмандык, ток пейилдик салабаттуулук, шүгүр кылып, дуба кылып, ыйман келтирип жашоосун, үлгүсүн көрсөтүү үчүн өзүн өзү тарбиялоосу зарыл. Жакшы карыган деген сөзгө татыктуу болуу, карынын сөзүн капка сал дегендей, ар бир ою, сөзү жаштарга тарбия берип, багыт, жол көрсөткүч болуусу жөнүндө ойлоо. Үй бүлө балдарына малал келтирбестик жөнүндө ойлоп, чеги менен тамактанып, өз үйүн, отурган жерин, кийимдерин таза сактоо жөнүндө кам көрүү, балдарга, неберелерге кам көрүп, бата берип, жашап өтүүгө тарбиялоо. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Үйдүн куту, төрдүн көркү болгон ардактуу ата-энелерибиз, чоң ата, чоң апаларыбыз бар болсун. Сиздер буга чейин педагогикалык жана психологиялык байкоолор, жаштык этаптары жөнүндө ар бир жаш курактагы инсандардын өзүн өзү тарбиялоосу боюнча кененирээк маалымат алдыңыздар. Ушуну менен жаш курагына ылайык өзүн өзү тарбиялоо темасы жыйынтыкталды. Ал эми кийинки чыгарылыштарда өзүн өзү тарбиялоодо тажрыйба үйрөнүүнүн мааниси жана жолдору, окуучулук тажрыйба жана башка темалар менен тааныша аласыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.